Камакта отурган Имам Меденташев өзүнө кол салганы кабарланды. Имам Меденташев оор абалда ооруканага түштү. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имам Меденташев тергөө абагында өзүнө кол салган деген жүйө менен ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Ташевдин жактоочусу Самат Мансаков билдиргенин Азаттыкка жазды. Жактоочунун айтымында УКМКнын тергөө абагында кармалып турган ишкерди тез жардам унаасы ооруканага алып кеткен. Мен бүгүн Ташевка жолугуу үчүн УКМК тергөө абагына келгем. Ал жердеги нөөмөтчү киргизбей күтүп тур деп койду. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бул жерден Имам Меденташев өзүнө кол салып, тез жардам менен ооруканага алып кеткенин угуп калдым. Мен 103 аркылуу тез жардам кызматынан чалып сурасам, мага УКМКнын тергөө абагына 40-45 жаштардагы эркек адам өзүнө кол салганы тууралуу чакыруу болгонун, тез жардам аны шаардагы номер 4 ооруканага алып кеткенин ырасташты. Бирок ал өзүнө кантип кол салганы тууралуу маалымат беришкен жок. Мен да азыр эле ооруканага келдим, деди Мансаков. Бул окуя боюнча УКМКнын маалымат кызматы үн ката элек. Маалымат алуу үчүн алар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эскерте кетсек, быйыл январда KG Group компаниясынын ээси Имам Меденташев 2023 жылы ал кармалганда, андан УКМКнын кызматкерлери сол чөндөккө 100 миллион сом сураганын билдирген. Анын айткандарын Камчыбек Ташиев калп деп атап, Ташев менен Тилекмат Куренов өлкөдө төңкөрүш даярдап жатат деп айыптаган. Ал экөө тең издөөгө алынган. Кийин 22 апрелде ал УКМК тарабынан кармалган. Атайын кызмат Ташев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталган. Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштайбыз. Мыйзам долбоору ишкердик субъекттеринин ишин жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыкты жана республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө багытталган. Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө мыйзамынын негизинде оюн зоок жайлары, рестораны бар мейманкана комплексинде жайгашууга тийиш. Мамлекеттин балансында жеке жактарга иш жүргүзүү үчүн узак мөөнөткө ижарага берилген объекттер бар, алардын ичинде мейманканалар дагы бар. Мыйзамынын долбоору менен оюн зоок жайларын мамлекеттик балансына өткөн мүлктөрдө, атап айтканда мейманканаларда жайгашуусу Махабат, сен М-банктын ОЗК айтып кетсең, ОЗК айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы шоорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барганы турушат. Ошол себептен ал жака $40 000 каражат керек экен эле. $2,5 миң чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100 миң деген, 200 миң деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Сунушталууда. Ушуга байланыштуу мыйзамдын долбоору бизге керек. Анткени ал бардык субъекттерге бирдей шарттарды түзөт жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 фракциясынын колдоосу бар. Сурооңуздар болсо, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү жооп берет.
и урматтуу депутаттар, долбоорду бир эле учурда 3 окууда карап жана колдоп берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Бул жерде бизде фракциялардын чечими бар. 3 окуудан кабыл алуу боюнча бул фракциялар Ата журт, Ынтымак ишеним, Иман нуру, анан Элдик тобу жана Мекенчил тобу, депутаттык тобу. Алар заключенияларды беришти. Ошондуктан урматтуу төрага бул мыйзам долбоорду 3 окуудан кабыл алуу боюнча комитет чечим чыгарды. Рахматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун 3-окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 59 каршы 3 бары 62 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-окууда жактырылды. Мурун бандиттерден коркчу эле, азыр милиция кирип жүргөн кишилерден коркуп тургандай эле заман болуп калган окшойт сокулук ичиндечи. Билем, адилеттүүлүк болбойбу. Менин баламды жана антып тепкилегендер бул адамчылык эмес да. Менин балам ордун ким толтуруп берет? Мен ушунчалык калтып кетти, ушу артында туяк калган жок, эми артындачы да 25 жашта. Мен Камчыбек Ташиевдин помощнигимин. Алдыргы видеолорду алдырып кой дептир. Сокулук районунун кызматкерлери иштей элек мына Баламды мына өлтүрүп коюп өстөр басып жүрөт. Соттон катышыш үчүн документтерин даярдап атам. Айлам жок. Тине сүрөтүн тартып аласыз, көрсөңүз сүрөт. Айбан жок деп койчу. Акча өндүрүп ушинткен балдар экен деп уктум да. Эми аны деги милиция кызматкерлери өздөрү көзөмөлгө алып өздөрү жасасын, болбосо анда Алла Тааланын өзүнө койдум да, ошол Алла Таалам жазасын берсин. Быйылкы жылдын 9 айында ата-энеси мигрант болгон 86 миңден ашык бала аныкталып көзөмөлгө алынды. Бул тууралуу Эмгек министрлиги билдирди. Балдар туугандарынын камкордугуна калтырылган. 72 миң баланын ата-энеси өлкөдөн чыгып кеткен. 9 ай аралыгында жалпысынан 296 миңден ашуун үй-бүлөлүк текшерүүлөр уюштурулган. Анын максаты балдарга карата үй-бүлөлүк зомбулук учурларын алдын алуу жана аныктоо. Көрінбей айлымылға бақытты бол, махаббат айдынында бақытты бол. Аққулы күндейме көз алдымнан кетпейді-ау сенбейме. Бақытты бол. Махаббат айдынында бақытты бол. Аққулы көліндейме көз алдымнан кетпейді-ау сенің бе.